биринчилерден болуп внезапная сердечная смерть деп чыгат да. Бул жүрөктүн кокустуктан токтоп калышы. Ар бир жаран бир ичет, эки ичет, анан көнүп калат да. Ушул көнүү адаты бул эң чоң зыян жери. Мисалы түнү менен иштеди, ролдо, дежурствода же дагы бир жерде үйгө келип жатты, уктады, ойгонбоду. Үйүндө баягы банкаларды мондай пачкалап алып коюп ичкендерди көрүп аябай таң калдым да. Эң негиз биз адаттан коркушубуз керек да. Өткөн убакыт кайра кайтарылбайт, берген ден соолук башынан жаңыланбайт. Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз, Саламат клуб YouTube каналынын катталуучулары. Кызматта мен сиздер менен бирге журналист алып баруучу Айнура Миназарова. Жана бүгүн биз сиздер менен чогуу учурда көпчүлүк сүйүп ичкен, артынан кубалап ичкен, банкаларын бошоткондо дагы ичи ачышпаган энергетикалык суусундуктары жөнүндө сөз кылабыз. Энергетикалык суусундуктары чын эле зыянбы деп теманы койдум. Анткени кимдир бирөө айтат, жок, аны ичсең кайра сергип каласың, тим эле күчкө толосуң, мээң тунара түшөт дегендер бар. Кимдир бирөө болсо, билбейм, канча жыл болду ичип жүргөнүм, зыянын деле байкаган жокмун дешет. Бирок илим эмне дейт? Жана адистер бул тууралуу кандай комментарий беришет? Келиңиздер бүгүн дал ушул темага көңүл буралы. Эмне себептен бул теманы көтөрүп чыгууну туура көрдүм? Жакында бир досубуз военкоматка жаш балдарды алып атканда айтат да, баягы адамдардын, балдардын 80%-ында бөйрөгүндө давление бар экен. Анан муну биз ушул энергетикалык суусундуктарга байланыштырабыз деп, армияга, аскерге жарактуу балдарды таппай жаткандыгын көйгөй кылып айтты да. Анан мен ошондо эгерде бул ушунчалык көйгөй болсо, азыр ичип жаткандар бар болсо, анда алардын кесепети, алардын ден соолугунда залалы качан байкалат деген суроону койдум дагы. Бүгүн сиздер менен ушул теманын терегинде сөз кылалы дедим. Эгерде биздин каналга каттала элек болсоңуз, сөзсүз подписация бөлүгүн басыңыз, катталыңыз. Жана суроолор болсо төмөн жакка комментарийге калтырыңыз. Биз подкаст бүткөндөн кийин дагы адистерибиз менен байланышып, сиздерге жооп алып бергенге аракет кылабыз. Ал эми бүгүнкү төрүбүздүн коногун тааныштырсам, жүрөк хирургиясы жана орган алмаштыруу илимий изилдөө институтунда рентген хирургия бөлүмүнүн бөлүм башчысы болуп эмгектенип келген кардиохирург Турдубаев Абай Кубанычбекович төрүбүздө. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, Айнура айым. Биздин көрөрмандарыбыз менен, катталуучуларыбыз менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы? Ушул подкастка конок кылып чакырганыңыздарга абдан чоң рахмат. Бүгүн маектүү көрүшүбүз жакшы өтөт деп ойлойм, буюрса. Чоң рахмат күндүн ысыгына карабай келип бергениңиз үчүн. Анан биз билем, биздин бул локация мындай ыңгайсызыраак шаардын четинде, бирок ошого карабай келип бергениңизге чоң рахмат. Абай мырза, келиңиз анда өзүңүз жөнүндө бир аз тааныштыра кетиңиз. Биздин угармандар, көрөрмандар бул ким, кайсы дарыгер болду экен деп ойлонуп калса керек, өзүңүз жөнүндө маалымат айта кетсеңиз. Негизи мен медакадемияны Кыргызстандан бүткөнмүн 2010-жылы. Андан соң Москва шаарына ушул ординатура, аспирантурадан тажрыйба алып, ошол жерден ординатура специализацияны өтүү үчүн Россияга кеткем. Россияда, Москвада Бакулев деген институт бар. Ушул жүрөк хирургия боюнча номер 1 кардиохирургия институту болуп эсептелет. Ошол жерден ординатура, аспирантураны бүтүп, 5 жылдан кийин 2018-де Кыргызстанга кайтканмын. 2018-жылдан баштап Кыргызстанда эмгектенип келем. Ушул Кыргызстандын башкы жүрөк хирургия мекемесинде жүрөк боюнча. 2019-дан баштап ушул бөлүм башчысы болуп келем. Ушул рентген хирургия бөлүмү жогорку деңгээлдеги операцияларды жасайбыз. Эң кичүү бейтапыбыз бул роддомдо төрөлүп 1 саат дүйнөдө жашаган баланы операция кылганбыз Кыргызстанда. Эң улуу бейтапыбыз 97 жашта болгон. Абышка жүрөгүнө ушул хирургия операциясын, кардиохирургиялык операциясын жасаганбыз. Негиз ушул өз кылган жүрөк операция кылабыз. Андан сырткары ушул кан тамыр аркылуу бүт жогорку деңгээлдеги операцияларды жасайбыз. Бут операцияларын бөйрө, көпкө, кайсы жакка кан тамыр аркылуу кайсы органдарга бара алсак, ошол жакка операцияларды жасайбыз. Жумушуңуздун өзгөчөлүгү, баягы башка кесиптерден айырмаланганы, кызыкчылыгы, өзгөчө сизге мындай азарт бере турганы эмне бул? Албетте бул ушул жогорку деңгээлдеги операциялар болгон үчүн биз кан тамыр аркылуу киребиз. Операциялар ачык операцияларга караганда батыраак өтөт. Жарым сааттан 1,5 саатка чейин болжол менен айта турган болсок, бир күндөн кийин бейтап үйүнө кетиши мүмкүн.
ошол бат эле бат эле бутуна туруп кетет. Мисалы улгайып калган адамдарды кабыл алгандачы операцияга баягы наркоздон ойгонбой калат, кепилдик бергиле деп баягы дарыгерлер дайыма туугандарынан ушундай кат алганга аракет кылышат го. Сиздердечи кандай коркунучтар болот? Негизи эле ушул операциянын ийгиликсиз өтүп калышы эмне менен аякташы мүмкүн көп учурда? Абдан сонун суроо бердиңиз. Кыргызстанда намаз окугандар деле, ошол сакал коюп же жоолукчан болгондор деле кепилдик баруу деген суроону укканда мен Кыргызстанда биринчи шок болгонмун. Анткени андай суроо эч качан күткөн эмесмин. Баары эле Кудайга ишенебиз, ооба баары Кудайдан да, бирок ушул кепилдик болобу, гарантия болобу дейт. Баарыбыз анткени пендебиз, адамбыз. Ал адамдар дагы түшүнсө болот, анткени коркушат, кандай өткөнүн билбейт. Бул билимсиздиктен келет. Бирок эгерде баарыбыз чынында Кудайга ишенсек, эч кандай кепилдик бере албаганыбызды билебиз. Бул жакшы. Анткени наркоздун 2-3 жолу, 4 жолу, 5 жолу операция болгондор деле наркоздон жакшы чыгышат. Биринчи жолу наркоз алып деле наркоздон чыга албагандар дагы болот. Бирок биздин көп операцияларыбыз наркозсуз өтөт. Бир гана ушул местный деп коебуз. Ошол местный кирген жерден эле обезболивание кылабыз. Анткени общий наркоз берүүгө кереги жок. 12 жашка чейинки балдар сөзсүз түрдө наркоз алат. Ушул омуркай балдар, кичке балдарыбыз наркоз алат. Бирок көп бир учурда ушул бизде кардиохирургия болгондуктан ушул анестезиология да иштеген биздин коллегаларыбыз, ушул биз менен бирге тажрыйба алган врачтарыбыз абдан бийик тажрыйбалуу. Ошон үчүн ушул наркоздон ойгонбой калды деген кандайдыр бир кыйынчылык көргөн эмеспиз. Кудайга шүгүр бүгүнкү күнгө чейин. Ошол 6 жылдан бери иштеп келем. Бирок албетте бул жүрөктө болгон операция болгон үчүн ушул жүрөктүн жагынан болгон коркунучтар болот, операция жагынан. Баягы кабылдоолор болушу мүмкүн, Туура. Чоң рахмат. Бүгүн биз ушул энергетикалык суусундуктарда сизден маек алгым келди. Анткени баягы дарыгерлер менен иштешип, көрүп, билим деңгээлин, баягы кругозор деп коебуз го, аракеттерин көргөндөн кийин, бул адам мага жакшы интервью маек куруп бере алат дейсиң го. Буюрса. Анан сизди ошол себептен ошол бүгүнкү маекке чакырып отурам. Энергетикалык суусундуктар бул азыркы күндө мисалы жайкысын өзгөчө, биз сүйүп ичкен суусундуктардын эле бир түрү. Бирок баягы рынокто канча жыл пайда болбосун, канча жыл мурун пайда болбосун, ага карата суроо талап дагы деле көп. Анан акыркы убакта коңгуроо аябай көп кагыла баштады да, бул зыян, абайлагыла, көп ичпегиле деп. Ошентсе да маркетинг өз ишин кыла берет, биз силерге мындай сергектикти жогоруда айта кеткендей кепилдик кылыпчы, биз силерге сергектикти беребиз, биз силерге бат эле чарчооңузду алып койгон бир сонун сезимдерди алып келебиз депчи. Бул жагына азгырлабызбы же айтор баягы кекиртекти тыя албайбызбы түшүнүксүз, бирок ошол энергетиктер мененге көбүрөөк токтолгум келди да. Жалпысынан ушул суусундук баарыбыз билебиз, газдалганы, газдалбаганы бар, анын курамында кофеин бар экенин, жана башка заттар бар экенин билебиз. Эмнеси менен коркунучтуу деген суроону биринчи бергим келип атат да. Бул сурооңузга рахмат, Айнур айым. Бул кээ бирлер ойлонушу мүмкүн. Алдын ала айтып кетсек, кардиохирург болсо жүрөк менен кандай ушул энергетиктин байланышы бар. Эгерде сиздер энергетиктин ушул зыяндуу эффекттерин көрсөңүз же побочный эффекти деп даже интернетке жаза турган болсоңуз, биринчилерден болуп внезапная сердечная смерть деп чыгат да. Бул жүрөктүн кокустуктан токтоп калышы. Кээ бир учурларда ошол уктап туруп ойгонбой калышы, ошол эле учурда же өтө көп бир эмес 2, 3, 4 банка ичип жүрген учурда токсикологияга түшүп, ошол учурда жүрөк токтоп калышы себепкер болушу мүмкүн. Анткени жүрөк баарыбыз билебиз, денебизде болгон эң маанилүү бир орган, мотор. Анан энергетикте сиз айтып кеткендей ушул кофеин бар, таурин бар, жана башка толтура ошол эле сахар бар, зыян болгону толтура курамында болгон заттар бар. Ушул кофеин менен тауриндердин жана башка заттардын эң негиз механизми дей турган болсок, иштөөчү жери биздин организмди ойготуш керек, баары ошол сиз айтып кеткендей сергитебиз, ойготобуз дейт. Андан сырткары маркетинг аракет кылышып, холодильник коюп, муздатып беришет. Ушул ар түрдүү, мындайча айтканда, жаштар же адамдар ушуну көрсүн, мода кылсын, ичсин деген аракеттерин жасайт. Мурун эгерде бизде бир гана ушул кола, пепси деген ичимдиктер болсо, азыр ушул энергетиктер, эгерде опрос кыла турган болсок, Россияда опрос кылышкан 80-85% жарандар, суралган жарандар энергетик ичкен. Жашоосунда
жумасында болбоду дегенде 1-2 жолу ичип тура турган жарандар болуп эсептелген. Көчөдө кетип баратып опрос кылышканда. Ошондой эле мен ойлойм Кыргызстанда дагы сурай турган болсок, болбоду дегенде бир 70-80% бар. Себеби ошол эле биз күнүгө мусор ыргытабыз же кандайдыр бир магазиндерге киребиз, байкай турган болсок, энергетиктерде толтура энергетик турган болот. Түрү дагы көп. Түрү суусундуктан, жөнөкөй суудан дагы түрү көп, соктон дагы түрү көптөр болот байкасаңыз фирмалардын. Ошол себептен ошого көңүл бура турган болсок, сиз айтып кеткендей маркетинг өтө өзүнүн ишин жакшы кылган болот. Бирок эгерде биз билим жакка таяна турган болсок, бул энергетик суусундук болгон үчүн жана мындай орус тилинде айткандай свободное распространение деп коюшат. Эч кандай мыйзам менен тоскоолдук жок. Мисалы, эгерде кээ бир өлкөлөрдө алкоголдук ичимдүүлөрүн эл бар жерде ачык иче албасаңыздар же ондон кийин сатууга тыюу салынса, бизде энергетикте эч кандай тыюу салынбайт. Эч кандай түнү аласызбы, күндүз аласызбы, көчөдө ичесизби, жаштардын жанында ичесизби, эч кандай тоскоолдук жок. Ошол эле сокторго окшоп ичсе болот. Бул эмнени билдирет? Жаштар деле буну көрүп, бир адам башка адам көргөнүн турагысы келет же ошол эле ичип көргүсү келет. Эң азынан остийип көргүсү келет да. Ушул энергетиктер ошол учурда популяризация болуп кетиши мүмкүн. Бул биринчи коркунуч дейм, ушул жаштардын арасында же кандайдыр бир ушул биз тааныган биздин эле туугандарыбыз, тааныштарыбыздын арасында популяризация маселеси. Экинчиси, зыянын карай турган болсок, айтып кеткендей де билим жагын карай турган болсок, курамын карай турган болсок, ушул нерсе ден соолукка зыян дей турган курамда такыр бир определенный мындай курамында болгон элементти чыгара албайбыз. Анткени чыгара турган болсок, анда производствону токтотот эле. Ошол эле кофеин, кофеде бар мисалы, биз күнүнө 2-3, азыр ушундай күндүн ысыгында сиз айткандай айс латтелер өтө мода, баягы муздак кофелер мода. 2-3 стакан ичебиз, эчтеке болбойбуз. Анда бул энергетик компаниялар дагы айтыш мүмкүн. Анда бизде дагы кофеин бар, эмне айырма бар? Же таурин, кээ бир байкай турган болсор, бөбөктөрдүн же кээ бир ушул сместерде, кээ бир пюрелерде таурин чоң эмес, бирок аз салымда, курамда болушу мүмкүн. Анткени бул ушул биздин процессте, метаболикалык процессте салым кылат. Ошол себептен ошол курамында болушу мүмкүн. Бүгүнкү күнгө чоң изилдөөлөр жасалган эмес. Изилдөөлөр жасалбаса, билим жагына таяна турган болсок, энергетикалык суусундуктар зыян деп дароо айта албайбыз. Анткени медицина жактан бир нерсени зыян, буну тыюу салгыла деш үчүн изилдөө жасаш керек. Кандайдыр бир жылдаппы же бир көлөмдөбү же ушул токсикология отделениясына түшкөн бейтаптарды байкап туруп, эмне себептен түштү ошол энергетикалык напитка ичип, жаш, ошону аныктаган соң билим жакка таянсак болот да. Бирок ушул коллегаларыбыз, ошол токсикология, ушул инфекционкада иштегендер айтат, энергетикалык напитканы ичип, ошол токсикологияга түшкөн, отравление болуп же ушул кандайдыр бир энергетиктен зыянын көрүп түшкөн бүгүнкү күндө жаштар өтө көп, сиз айткандай эле. Зыян деп айтканынын себеби эмнеде анда? Эмне себептен да? Көбүнчө эмнеге таянып ушундай тыянак келип атат? Бул бир нече факторлор ортого келгенде ошого карап туруп зыян деп баштайт. Бул биринчи жашы, көбүнчө жаштар ушул компьютерный клубтарга барабы же жанагы сейилдөө клубтарына барганда, ал жерде күн түн иштегенде көнүп калышкан, ошол 1 банка, 2 банка ичишет. Ошол себептен эң башкы зыян жери бул орус тилинде айткандай зависимость, То есть ар бир жаран бир ичет, 2 ичет, анан көнүп калат да. Ушул көнүү адаты бул эң чоң зыян жери. Анткени тамеки деле билгениңиздей бул көнүү адаты бар, ошол себептен ден соолукка чоң зыян көп колдонгон үчүн алып келет. Анан кээ бир эгерде сураштырсак, башта бирден ичип баштайт, кийин бирөө дагы жардам бербей калат. Анткени адам негизи уктап эс алыш керек. Биз эми баарыбыз тирикчилик бар, жумуш бар, иштейбиз. Ошол себептен 2 банка ичип баштайт, 3 банка канттай да, сахардай. Биз башта чайыбызга 1-2 кубик сахар кошсок, кийин 3 деле
сезилбей калат, дагы 4 деле сезилбей калат. Бул деле ошондой 1 банка жумасына болот, кийин 2 банка, 3 банка ушул көнүү адаты пайда болот. Көнүү адаты пайда болгондо, мисалы ошол эле токсикологияга түшсүн же ушул симптомдорду байкашыбыз керек да. Эгерде ушул көп кыска убакытта эмес, ушул көп убакытта ичкен адамды сурасак, бир ай же жылдап ичкен адамды энергетикалык суусундук. Ал адам негизи ушул чочусуздук пайда болот ал адамда, жана тынчсыздануу пайда болот, уйкусу бузулган болот. Мисалы эгерде мурун жеңил уктаса, азыр кыйналып уктайт же түнкүсү ойгонот, жана көп суу ичкиси келет, сууга абдан көп муктаж болот. Анткени бул энергетикалык суусундуктардын курамында кант дагы бар да, сахар дагы бар. Ошол себептен бунун эң негиз башкы зыяндуу жери бул көнүү адаты деп ойлойбуз. Андан соң ушул жаштар, сиз айтып кеткендей, акыркы учурларда ушул жанагы день борьбы с давлением, кан басымы көтөрүлүү күнүндөрдө көп жаш жарандарыбыз пайда болду. Мисалы 30 жашта давление дегенди мурун укпайт элеңиз, же 25 жашта кандай эле давление болсун, наследственный, то есть ата энесинен калган фактор болбосо эле, азыркы учурда 5-6 жаштарды ушул банкта, любой жеңил жумушта иштегендерди даже текшере турган болсоңуздар, давление болуп чыгат. Анан сурай турган болсок, тамеки тартуу болот, сөзсүз ушул энергетикалык ичимдүү болот, алкоголь ичимдүү болот. Бирок ушул энергетикалык ичимдүү ичем дейт, алкоголду аз ичем, мисалы майрамдарда дейт. Канча энергетикалык суусундук ичесиз десең, билбейм, бир жумасына 4-5 жолу ичем дейт да. То есть ушул көнүү адатуу ушуга алып келет да. Зыянын дароо көрбөгөн үчүн бул зыянсыз деп ойлошот да. Бир жыл иштең байкалбашы мүмкүн, бирок акырындык менен кандайдыр бир последствиялары кесепетин тийгизет. Сөзсүз түрдө. Мен ушул подкастка даярданып атып, интернет булактарын казсам, Кыргызстанда эле 10 жаштан 18 жашка чейинки балдар эле да эми, жаштар деп атаганга эрте го али. Өспүрүмдөрдүн, жаштардын арасында 50% ушул энергетикалык суусундуктарды ичет экен да. Анткени бул алкоголь, суус деп эсептешет экен. Бул жөн гана кандырат деп, суусуңду кандырат, ошондуктан депчи. Мисалы ушул энергетиктин бир жери бар го. Көпчүлүгү ушул үчүн ичет экен. Айдоочулардан сурап көрдүм, жана өзгөчө товар ташып иштегендер түнкүсүн иштейт, таң атпай чыгат, уйкусу канбай калгандар көп. Анан мен кайсы убакта ичесиңер, эмнеге ичесиңер десем, ичкенден кадимкидей сергип каласың дейт да. Ошол сергектикти эмне берет? Бул кофеиндин таасириби? Сурооңузга рахмат. Анан ошол энергияны кайдан алат да ошол организм? Жакшы суроо бердиңиз. Негизи биздин организмди Кудай Таалам өтө сложный бир завод, механизм кылып жараткан. Биздин организмде медиаторлор бар, гормондор бар, көп ушул түрдүү процессте бирге иштей турган катышуучу процесстер болот. Мисалы ошол эле адреналин, норадреналин деген бөйрөктө, надпочечниктерде бар, высвобождать эткен. Бирок мисалы кофеиндин действиясы ушул медиаторлорго действие берет. Жана андан сырткары энергетиктин эң негизги дагы максаты ушул заряд, энергияны эмне себептен берет? Митохондрий деген бизде клеткада атайын структуралар болот, мындайча айтсак, образование. Ошолор энергияны высвобождать этет. Жана биздин уйкубуз келип, күчүбүз, алыбыз кетип атканда, ар бир адамда запас энергия болот. Анткени Кудай Таалам ушундай берет да. Мисалы сизде деле уйкуңуз келип атат дейли, бирок кандайдыр бир окуя болуп кетти, жер титирөө башталды. Сиз уйкуңуз качат, дароо көчөгө жүгүрөбүз, балдарыңызды алабыз, уйкуңуз келип атканды унутабыз. Ошол учурда адреналин каныбызга түшөт, ошон үчүн дополнительный энергия дагы высвобождаться этет. Ушул энергетик кадимкидей ошондой эле эффект берет. Ошол запас энергияны бошоткондо биз кадимкидей второе дыхание появилось дейт го. Ошондой эле экинчи дем алышыбызда эле кадимкидей эчтеке болгондой жылып жүгүрүп баштайбыз. Бирок эгерде ошол эле энергетикти ичкен, суусундукту ичкен адамдан сурай турган болсок, байкай турган болсок, кандайдыр убакыт өткөндөн кийин же ошол действиясы, ошол организмге болгон влияниясы бүткөндөн соң алы кетип кайра ушул андан да көп чарчаган болот. Эгерде экинчи, үчүнчү күнү ал акыбалын сурасаң, мындай топтон албаган, ушул тынчсыздыгы бар адамдай болуп эсептелет да.
тактап айтканда бул болгону биздеги баягы запас, энергиянын запасын бир чыгарып берип коет, дүң чыгарып берип коет. Бирок на самом деле кошумча энергия берген жок. Бул Бере гана албайт. организмдеги запасты берип койду. Ошол Туп-туура. себептен. Тарыхы жөнүндө маалымат айтып бере аласызбы? Кайдан келип чыккан, кантип келип чыккан? Жакшы суроо бердиңиз. Чын айтканда энергетика напиткалардын тарыхын билбейм. Ачык айтканда да кызыккан деле эмес элем. Бирок адашпасам, сок менен эмнени аралаштырып атканда азыр такыр эсимде жок. Если адашпасам, сок менен негизи алкогольный жаштарга жаңы бир суусундук чыгарабыз дешет. Ушул Coca-Cola, Pepsi'ге караштуу конкуренция кылабыз деп. Сок менен ошол түрдүү кофеин менен эксперимент жасайт. Бирок жыйынтыгында ушул энергетикалык напитка болуп чыгып келет, бирок кайсы жылы, кайсы компания менен чыгарылган ал эсте жок. Балким сизде маалымат бар. Мен бир маалыматтардан эми бул деле тастыкталган маалымат эмес, бирок бир согуш учурунда атай аскерлер үчүн иштеп чыгарышкан деп, анан мунун эң эле биринчи фишкасы бул L-каротинин бар, Б тобунда витаминдер бар деген ушул фишка болуптур да. Вау, сага энергия берет, анан кайра ушул витаминдер бар деген менен бул өзүн аябай раскрутка кылып алыптыр да, популярдуулаштырып, жана ошондуктан кызык деп, балким сизде тастыкталган маалымат барбы деп кеттим. Жогоруда жана сааттын башында айттым элем, мен азыркы учурда аскерге чакырылган балдардын көбүндө ошол почечное давление деп коет го, ошол бөйрөк давлениясы бар экен да, бөйрөк ооругандыктан улам гипертоник болуп калгандарчы. Анан эми бул баягы кеңири жайылтыша элек, бирок мунун көпчүлүгү ошол энергетикалык суусундуктардан улам деп айтып жатышат да, бул ошондон деп. Сиз кандай деп ойлойсуз? Мунун байланышы болушу мүмкүнбү? Жакшы аналогия кылып кеттиңиз. Негизи байланышы бар болушу мүмкүн, себеби бул жерде бир нече факторлор бар. Мисалы, биздин поджелудочная железа, ушул сахар медиаторун караган инсулин гормонубуз, анын деле принципи ушундай да. Мисалы, кола көп ичсек, колада сахар көп да, организмге түшөт, организм ар бир сахарды нейтрализация кылган аракет кылат. Ушундай эле энергетикти ичкенде, сиз айтып кеткендей, L-карнитиндер, ушул кофеиндер, бунун баары түзмө-түз ошол эле выработка адреналин, норадреналинге түзмө-түз таасирин берген үчүн бөйрөккө ушул надпочечникке дополнительный кошумча нагрузкалар болот да. Негизи сиз менен биздин организм буга көнгөн эмес болсо, жок жерден ушул нагрузкалар пайда болот. Ошол себептен ага дагы ушул уйкусуздук кошулат, аз уктоо кошулат. Жана мисалы бул адам бүгүн мисалы дейли 6-8 саат иштеш керек болсо, түнкүсүн дагы иштейт, эс алган жок. Ушун баары кошулуп келип туруп түзмө-түз ошол кан басымга, жүрөктүн иштешине, дененин иштешине, мээнин аң сезимине жана тунуктугуна түзмө-түз таасирин берет. Ошондой эле эгерде байкай турган болсок, илгери сахар диабет деле оорусу анча көп эмес эле азыркыга караганда. Азыр байкасак соктордун курамы кандай, канттын составы кандай, жана жеген азык-түлүктөрүбүздүн курамын көрсөтөт. Өтө көп жерде сахар бар, ошол эле пирожныйлар болсун. Ошого байланыштуу бизде дагы ушул сахар менен жашоосу 40-50гө чыкканда сахарный диабет диагнозу менен толтура бейтаптарыбыз көбөйдү. Ошондой эле байкайт, себеби эмнеде деп сурай турган болсок, ошол эле кола, ошол эле соктор, ошол эле пирожныйлар деп айтат да. Анткени азык жеген тамактарыбызда баланс жоголуп атат да. Энергетиктер деле албетте эми бейтабыбыз, жараныбыз бир банка ичип койсо таасирин, зыянын көрбөшү мүмкүн балким. Бирок эгерде ушул күнүнө бир жолу, күнүнө 2 жолу, 3 жолу, анан ар күнү ичсе, сөзсүз түрдө бунун зыянын көрөт. Анан жана өзүңүз деле айтып кеткениңиздей, бул байланыш жөн эле чыкпады да ошол. Алар балким сурап турушкан, давлениең, то есть кан басымың бий экен, эмне кыласың, тамеки тартасыңбы? Жок. Анда эмне кыласың, эмне жумуш кыласың? Кадимкидей студентмин. Эмне бар, балким алкоголдук суусундук көп ичесиң? Жок, майрамдарда же там выходной күндөрү. Анда дагы эмне бар, энергетик ичесиңби? Ооба. Анан ушинтип сурап келип,
10 адамдан 9-у оба энергетик ичем, ошол 9-у албетте кан басым болгондо аналогиясы тартылат да. Сом жылуу жүргүзүп азыр ошол тыянакка келип атышыптыр да. Азыр баягы энергетикалык суусундуктарга бизде дагы тыюу салына баштады го. Ошол бирден бир себеби депчи. Мен ошол энергетиктердин курамындагы, мен негизи өзүм ичпейм таптакырымда. Ичип да көрүп турмун да, кызыгыпчы. Анан бир жолу жолдошум ичип көрүп атканда берчи көрөйүн деп дамытатсам да жаккан жок, ошойдон эле кызыккан жокмун да. Бирок өңдөрү да ар кандай болот го, красительдер. Анан мен ошол темага даярданып атып аябай кеңири изилдесем, толтура красительдер кошулат экенин көрдүм да. Кызылы, жашылы, демек түркүн түстүүсү болот экен депчи. Ошол красительдер мисалы балдардын баягы чупа-чупс болобу, балдар жакшы көрүп келген нерседеги красительдер балдардын нервин мындай тынчсыздандырып, возбуждать этип, гиперактивный кылат го. Энергетикалык суусундуктардын курамындагы красительдер жөнүндө сөз кылсакчы, бул бизге таасир бериши мүмкүнбү? Кандайдыр таасир берет? Жакшы суроо бердиңиз. Негизи айтып кеткендей, Кудай Таалам биздин организмди өтө уникалдуу жаратат. Эгерде азыркы бүгүнкү күндө аналогия кылып ошол эле тамекини карай турган болсок, ар бир пачкада жазат, көргөнсүздөр могу сүрөттөрдү, ден соолукка зыян деп. Бирок ал адам өмүр бою тамеки тартып туруп, анын азабын көрбөшү мүмкүн да. Себеби биздин организм компенсация кылат жана ошол нерседен өзүн өзү коргогон аракет кылат. Биз аны тартсак деле же ошол энергетикалык суусундукту ичсек деле. Красительди жакшы айттыңыз. Ошол энергетикалык суусундуктун түсүн өзгөртүү, мисалы кызыл кылуу же жашыл кылуу же көк кылуу, бул өтө оор нерсе. Анткени мисалы бир эле ошол красительди кошуп койгондо ошол цветте болуп калбайт, ал цветти кармаш керек. Анан жана астына асадак болуп түшпөш керек. Ошол цветте калыш керек. То есть молекулалар бири-бири менен цепь куруш керек да, связь кылыш керек. Ошондо цвет калат. Аңтарасызбы, аңтарбайсызбы, 1 саат турабы, 1 күн турабы, 10 күн турушу мүмкүн да. Ошондо ошонун өңү дагы кетпейт. Мисалы соктордо, натуральный соктордо баары астына калып калат го, чөгөк. Анткени молекулалары оор да, то есть плотность молекул оор. Бул деле красительдер ошол эле энергетикалык суусундукту төксөңүз стаканга ошол бойдон эле турган болот. Себеби молекулалар бир связьда болот. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир красительдер болсун, ушул Е деген добавкалар болот, ошонун көбү ден соолукка түзмө-түз зыян. Жанагы Харибо деген мармеладтар деле цветной болот, сары, кызыл. Алар деле өтө зыян болуп эсептелет. Бунун ушул красительди айта турган болсок, ден соолукка зыян. Бирок алар ушул курамында дозасын кичине көрсөткөн үчүн, баягы допустимый норма деген бар да, ошону өткөн үчүн зыянсыз деп туруп сата беришет. Бирок биздин жарандарыбыз 1 эмес 2, 3, 4 же көп узундук ылдамдыкта суусундукту ичкен үчүн бул түзмө-түз зыянын берип баштайт да. Анткени организмде кээ бир метаболиттер чыгарылбашы мүмкүн. Ушул бизде моча кал менен чыкпаса, денеде калат. Андан соң түзмө-түз зыянын бериши мүмкүн да. Ушул жөнүндө сөз кылып атып мен ойлоп кеттим, баягы мисалы коробка кутуларда, кагаз кутуларда соктор сатылат го, натуральный депчи. Бирок чынын алсаң, мисалы алманы же өрүктүн ширесин сыгып алсаң, 1 суткадан иче албайсың да, жыттай да албай каласың го. Баягы кутуда ошол сапатын жоготпой туруш үчүн эмне кошулат да? Бул деле ошол сыяктуу дейм да, мындай адам өзү тереңирээк ойлонуп. Дагы бир суроом, ушул энергетиктердин боорго тийгизген таасири, холестериндин деңгээлин көтөрүүсүнө карата кандай таасир бериши мүмкүн? Негизи боордун ичинде бул биздин чоң бир ушул переработка жасаган заводубуз. Негизи эң денеде болгон бүт баары химия, биохимический процесстердин баары боордо өтөт. Ошол себептен боор бул өтө маанилүү бир орган болуп эсептелет. Химикалык переработка завод десек болот. Анан ушул энергетикти айтсак, курамына жараша, ошол курамында болгон азыркы айтып кеткен нерселер биздин денебизде болгон молекулалар менен ошол эле кофеин болсун же L-карнитин взаимодействиясы ошол түзмө-түз көбү боорунда өтөт. Баары эмес, сөзсүз түрдө кээ бирлери клеткада өтөт, кээ бирлери ушул сосудистый руслада өтөт, кан тамырда. Бирок көбү боордо өтөт. Ошол себептен ошон суусундукту ичкенибизде боорубузга нагрузка келет да. Негизи биз суу ичсек,
бул жеңил эле организмдин өзү колдонуп алат сууну. Бирок биз энергетикалык суусундук ичсек ошол эле красителди бөлүш керек, сууну чыгарып алыш керек өзгөчө. Кофеинди бөлүш керек, L-карнитиндин бөлүш керек. Ар бирин бөлүп атып, молекулаларга бөлүп чыгыш керек да. Бул боорго кошумча нагрузка берет биринчиден. Эгерде холестеринге байланыштуу айта турган болсок, бул жерде бир гана ошол курамында болгон сахар кандайдыр бир таасирин бериши мүмкүн. Сахардын көлөмүнө, салмагына, ошол суусундуктун ширесине карата ошол жерден аналогия кылып көрсөк болот. Мисалы эми албетте айтып кеткендей бүгүнкү күндө кола деле түзмө-түз сахары көбүрөөк ошол энергетикага караганда. Бирок бир бөтөлкө кола ичебиз же 1 литр кола ичебиз, сезбешибиз мүмкүн. Анткени ошол эле биздин организм нейтрализация кылат да бунун баарын. Эгерде ошол энергетикте сахардын салмагы өтө чоң болсо, анда түзмө-түз ошол сахардын депосуна, ошол холестерин обменине таасирин берет да. Анткени бул атеросклероздун башталышы. Чоң рахмат. Мен ойлоп атам да, мисалы уккан адам же биринчи жолу көргөндөн бир деле ичип койдум, эмне болмок эле деп ойлойбуз го. Андан тышкары мисалы бир банка энергетик болобу же кока-кола суусундугу болобу, андан тышкары биз дагы тамактанабыз да, биз жеген тамактын баары эле пайдалуу эмес да. Балким фастфуд жейбиз, балким дагы бир курулган картошка жеп алабыз да. Ошондогу нерсенин баарын эгер санап отурсак, баягы жазылган көлөмдөн бир нече эсе ашып түшөт дегим келип атат да. Демек, биздин организм канчалык тамактанган жок, зыян тартып атат да, бул жагы да бар го. Мисалы бул эле го эч нерсе болбойт. Мисалы мен жакында бир кишини көрдүм, ошол биз тамеки жөнүндө подкаст тартканда, мен күнүнө 3 эле даана жеп коем, эчтеке болбойт, эртең менен түштө кечинде дейт да. Анан таң калып, адам көрсө өзүн өзү ушинтип алдайт турбайбы, бул эми өзүбүздү алдап атканыбызда ушинтип эле атпайм деп. Аны энергетикалык суусундуктарды мен үйүндө баягы банкаларды мондай пачкалап алып коюп ичкендерди көрүп аябай таң калдым да. Канчасын ичесиңер десем 4-5 банка, жумушка баратканда экини бир ичип коем, чыкканда экини ичип коем, рулда уктап кетпеш үчүн депчи. Анан мындай бир чети жүрөгүм ооруду, жаш балдардын ушундай өзүнө мамиле кылганчы. Анан эмне кылам депчи. Дарыгер катары негизи ушул энергетикалык суусундуктарды биздин адамдар, биздин жарандар көбүнчө сергиш үчүн ичсе, сергүүнүн башка жолу барбы? Эгер адам уйкусу келип атканда, шалдырап атса, алы жок болуп атса, кошумча энергияга муктаж болуп атса, кандай жол менен аны замен кылса болот, алмаштырса болот? Өтө жакшы жана оор бир суроо бердиңиз. Негизи кофени колдонсо болот. Эгерде кээ бир бирок айтып кетти, бул жерде өтө маанилүү нерсени айтып кетишибиз керек. Кээ бир адамдарга кофе дагы жардам бербейт. Анткени кофеин баарына бирдей таасирин бербейт. Анан күнүнө 2-3 стакан кофе ичсе, албетте сиз жана айтып кеткендей, биз жеген нерселер же ичкен суусундуктардын дагы өзүнүн зыяны болушу мүмкүн негизи. Бирок мынчалык бийик эмес да. Бир вариант бул кофе, бирок эң негиз бул режим. Адам баласы күнүнө 6-8 саат укташ керек болсо, аны укташ керек. Колдон келишинче түнү укташ керек. Ар бир адамдын образ жизни өтө маанилүү да. Түнкүгө дагы көнсө болот. Анда күндүзү башка нерсе менен алектенбейт, болбогон ошол эле телефонду чукулабай, ошол 8 же 6 саатын режим кылып уктап алыш керек. Бул жашоо бир жолу болот. Башка кечеги күндү кайтара албайбыз. Ошол себептен биз режим коюшубуз өтө маанилүү. Ар бир эгерде биз келечекте неберелерибизди көргүбүз келсек же жакшы карычылыкты карасак өзүбүзгө, жанагы инвалидный креслодо эмес же ошол эле токсикологияда эмес же больницага жаткыбыз келбесе, анда ден соолугубузга бир аз бекем болушубуз өтө шарт. Альтернатива катары ошол кофени колдонсок болот мисалы. Эгерде үйдө болсок, бир жумуш болсо, муздак контраст душун колдонсок болот ошондой эле. Бирок эң негиз турасы бул режим менен уйку. Даже биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бешим намазынан кийин 1 сааттай эми орточосу дейли, бир аз уктаганда, американецтерде муну power nap деп коет. То есть мындай кыска уйку, бирок кадимкидей заряд алгандай, жаңыда башынан төрөлгөндөй эс алгандай болосуң да. Эгерде ушунчалык эле уйку келсе, ролдо кеткендер мисалы токтоп туруп, жолдун боюна жарым саат, 15 мүнөт же 40 мүнөт уктап алып, ушул уйкунун керектүү фазасында ойгонуп туруп, кайра жолго чыкса болот. Албетте, балким жумада бир банка ичсе, анчалык ушул
таасирин бербеши мүмкүн. Ошондой эле айтыш мүмкүн. Сиз айткандайчы жанагы 3 штук тамеки тартып атам го эртең менен обед кечинде. Бирок биз эч качан билбейбиз. Ошол 3 штук тамеки үчүн азабын көрөбүзбү же даже 1 штук чегип коюп и дароо азабын көрөбүзбү. Ар түрдүү болушу мүмкүн да. Кээ бирлери сиз айткандай күнүнө 4 банка ичип пачкалап алып азабын көрбөшү мүмкүн. Кээ бирлер 1 банкасын остuyуп көрөйүн деп ичип туруп азабын көрүшү мүмкүн да. Биз эч качан билбейбиз, биздин рызкыбыз каерде бүтөт деп жазылган, жана билбейбиз кандай келечекте эмне менен бизге таасирин бериши мүмкүн. Ошол себептен ойлойм, колдон келбесе ичпеш керек. Ичсеңиз дагы буну адатка өткөзүп албаш керек. Анткени ошол тамеки деле, алкоголдук суусундук деле, ушул энергетикалык суусундук деле эң негиз биз адаттан коркушубуз керек да. Көз каранды болуп калбай. Көз каранды болуп калбай, туура айтасыз. Мисалычы, Абай мырза, дарыгерлердин арасында деле ушул бар экен да. Ичип алдым, азыр операция эле, ошондуктан дегенчи. Сиздин жеке практикаңызда кандай болот? Жакшы айттыңыз. Ачык айтканда, коллегаларыбыздын арасында көбү ичет. Өзгөчө түнкү дежурствага калгандар, түнү менен карагандар, түзмө-түз ичкенден кийин кадимкидей иш, то есть работоспособность деп коет, ишке болгон көңүлү, мамилеси, жөндөмү бийиктелет. Бул ачык эле. Бирок эртеси күнү сменаны тапшырганда албетте байкайсың, адамдын уже ой жүгүртүүсү же концентрациясы өтө бөлөк. Мисалы, ошол эле адамды билесиң, эгерде 8 саат жакшы уктап өзүнө келген болсо, концентрациясы такыр башка. Анан толтура изилдөөлөр бар, ошол реанимацияда же түнкү дежурстволордо иштеген врачтардын жашоо узундугу көп учурда аз болгон да. Башкаларга салыштырмалуу карай турган болсок, ошон үчүн алар дагы пенсияга эрте кетиш керек. Негизи өнүккөн өлкөлөрдө ушундай. Жана алардын эс алуу убактары көп болот. Отпускалары деле же ушул дежурстводон кийин 2 же 3 күн эс алышат ушундай да. Анткени ушул иш коргоосу ушул адамга карата берилген зыянына жакшы карайт. Бизде Кыргызстанда болсо коллегалардын көбү аны өздөрү ичет. Мен айта албайм, анткени мен өзүм ичпейм, ичкен эмесмин. Энергетикалык суусундук остuyup көрсөм керек. Бирок мен мисалы ачык айтканда же сок ичем, же ошол кола ичем, же минералдык суу ичем. Бирок энергетикалык суусундук эч качан даже дамын көргөн эмесмин. Же может остойгендирмин сиз айткандай, бирок ушундай кандайдыр бир жактырып же 1 банканы өзгөчө алып толугу менен ичип көргөн эмесмин эч качан. Кызыкчылык дагы болгон эмес да. Жана подкасттын башында сиз айта кеттиңиз эле, капыстан жүрөк токтоп калат депчи. Буга себеп эмнеден болушу мүмкүн? Ошол энергетикалык суусундуктардын номер биринчи эле кесепети. Бул жерде эмне маанилүү? Бул каерден чыккан? Себеби скорый ушул регистрацияны кылышканда, скорыйга чакырганда скорыйлар келген, кара жарандарды көргөн. Бул Кыргызстанда айтпайтам, негизи дүйнө жүзүндө. Анан регистрация алганда причина смерти деген бар да, өлүм себеби. Өлүм себеби, мисалы, энергетикалык напитканы ичти, көбүрөөк передозировка деп коюшат, же чрезмерное употребление деп жазышат. Же ошол энергетикалык напитканы ичти, мисалы, түнү менен иштеди, ролдо, дежурствода же дагы бир жерде, үйгө келип жатты, уктады, ойгонбоду. Саат эмне менен контакт болду? Энергетикалык суусундук менен. Значит, ушудан дешет. Себеби эмнеден? Энергетикалык суусундук биринчиден сөзсүз түрдө ошол баягы биз сүйлөгөндөй эле дополнительный энергияны берген үчүн биздин эле деподон чыгарып организм истощение болот. Андан сырткары ошол учурда эмнеге адам активдүү болот? Тахикардия болот, жүрөгү бат согот. Ушул жүрөктүн согуш жана иштөө механизми алмашылат да. Анан бизде ушул процесс деполяризация, реполяризация деп коет жүрөктө. Ошол эс алуу процесси жүрөктүн алмашкан үчүн КТ деген ЭКГде участок бар, ошол жүрөктүн эс алуусуна ответ берет. Ошол КТ узарганда, биз уктаганда брадикардия болгондо узарат да. Жанагы энергетиктен ошол сегмент өзгөргөн үчүн жүрөк токтоп калышы мүмкүн да. Ошол себептен ушул учурлар именно скорыйлар менен регистрация болгон учурлар болуп эсептелет. Ошол подкастка даярданып атканда энергетик ичкенден кийин адамдын жүрөгү 100дөн өйдө согуп калат деген маалыматты угуп таң калдым да. Эгер мен эми медик эмесмин, бирок жаңылышпасам 60-65 тереңде эле согот, минутада.
жүрөктүн нормасы 60-80, 85-90дон өйдө тахикардия болот. Сиз менен биз айтып кеткендей эле ошол эле карнитин, кофеин, ошол эле тауриндер канга кирген үчүн тахикардия болуп көтөрүлөт. Ошол себептен жүрөк бат согуп баштайт да. Адамдагы кандын циркуляциясы бат болгон үчүн, мээде денеге кан бат барып бат келген үчүн ошол прилив энергия сергей түшөт. Туура айтып атасыз. Чоң рахмат. Биздин болсо убактыбыз соңуна чыгып калды. Мен угармандарыбызга, көрөрмандарыбызга кайрылгым келип атат. Эгерде сиздин жашооңузда ушул адат бар болсо, барып акчага оору сатып алмай адатыңыз бар болсо, энергетикалык суусундугу. Анда ойлонуп көрүңүз. Биз азыр муну жок, туура эмес кылып атасыз, зыян ичпеңиз дегенден алысмын, бирок мен ойлойм ар бир адам өзүнүн алдында тандоодо турат да. Оң жакка бассаң өзүң өлөсүң, сол жакка бассаң атың өлөт деген илгерки жомоктор да бар го. Анысы кандай, кайсы жолду тандайсың, кандай эмне ичесиң, эмне жейсиң, бул баарыбыздын тандообуз да. Анан мен ойлойм, эгерде биз сапаттуу болочокто жашоону кааласак, сапаттуу жашоону, анда биз ичип жаткан тамагыбызга, оозубуздан кирип аткан тамакка көңүл бурушубуз керек. Кытай эли баягы эмне жесең сен ошолсуң дейт. Эгер биз зыяндуу азыктарды жесек, биз демек ошого жараша жашоонун баягы үзүрүн көрөбүз. Эгер жакшы болсо, анда ошого жараша. Ошондуктан кайсы гана суусундук болбосун, жөнөкөй суудан супер суюктук деп атап келем. Мен жөнөкөйлүү суудан ашкан суюктук болбос. Ошондуктан эң биринчи кезекте суусасаңыз, чаңкооңузду суу менен басыңыз. Энергетикалык суусундуктарбы, кока-колабы, башка газдалган суусундуктарбы, башка боектору бар суусундуктар болобу, аларга көп берилбөөнү сунуштайм. Бирок албетте тандоо сиздин колуңузда. Абай мырза, келиң, сизге эркин микрофон, анан биз доосту жыйынтыктайлы. Рахмат чоң, ушул подкастка чакырып, бизди укканыңыз үчүн. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир суроолоруңуз болсо, комментарий калтырып жазып коюңуздар, жооп беребиз. Биринчиден сиздерге чың ден соолук каалайбыз. Колуңуздан келсе, ушундай суусундуктар, тамеки, кандайдыр бир адаттар болсо, ушул жаман адаттардан алыс жүргөнгө аракет кылыңыздар. Албетте бул жашоо. Кээ бир адамдар бир жашайм эчтеке болбойт деш мүмкүн, бирок өткөн убакыт кайра кайтарылбайт, берген ден соолук башынан жаңыланбайт. Ошол себептен ушул аманатты кандай берилген болсо ден соолук, ошону баалаңыздар. Эгерде мотивация жетпей атса, бизде Лев Толстойдо больницабыз бар. Ошол жерге отделение токсикология келип көрсөңүздөр, толтура бейтаптарды көрөсүздөр, ушул суусундуктардан зыян көргөн. Ошол мотивация жетиштүү болот деп ойлойм жашоодо. Колкуй деп калганга, негизи ушул менин папам, атам, кыргызча айтайынчы, көп айтат да. Кызым, сен болочок жашооңо азыр даярдан депчи. Анан эмнеге десең, айлык алдыңбы дейт, пенсияда дагы учурма деп ката бер дейт. Ден соолугуңду азыр эмес, азыртадан ошол кийинкиге мындай созуп, көпкө кызмат кыла тургандай кыл дейт. Болбосо бир учур келет экен, жашооңдо ооруп калганда дейт, сенде үстүңдөгү үй, алдыңдагы унаа, жаныңда чуркап жүргөн неберелериң, бала чакаң, алардын ийгилиги эч нерсе кубандырбай калат экен. Качан сен ден соолугуң жок болгондо дейт да. Ден соолугуң жок болгондо сенде жашоодо мындай кызыктырарлык нерсе жок болуп калат экен. Анткени сен билесиң дейт, кайра кайтарылып келбейт. Кубанайын десең кубана албайсың. Кубанбайын десең ого өтөр чөгөсүң дейт да. Анан ошол учурда мындай түшүнөт экенсиң дейт да. Ден соолук меники деп. Менин атам өзү 28 жыл тамеки чеккен адам, анан баягы коркунучтуу оорулардын бирине кабылып калгандан кийин ушуну айтат, баягы кызым ушундай экен. Ошондуктан биринчи кезекте өзүңдүн баягы карылыгыңа даярдан депчи. Биз карыбызды ким билет, эми Кудай билет эртең ким болот дейт да. Бирөө айтыптыр, эртең акыр заман болот десе да, мен бүгүн даракка отургузмакмын депчи. Мен ойлойм, ошондуктан бул нерсе бизге бир аз болсо да мындай токтолуп ойлонгонго жардам берсе да. Эртең акыр заман болот десе да, бүгүн бак отургузмакмын дейт да. Анткени бүгүнкү күн бизге мындай жакшы бир эмоцияларды тартуулайт. Бүгүнкү күндү пайдалуу өткөрөбүз, ошол бизге мотивация берсе. Сизге рахмат, Абай Кубанычбекович, келип бергениңиз үчүн. Буюрса подкаст чыкканда бөлүшөм. Анан суроолор болсо кайрылсак болобу сизге? Сөзсүз. Төмөн жака комментарийге суроолор жазыңыз. Биз коногубуздун убадасын алдык. Мен болсо сиздер менен коштошом. Биринчи байлык ден соолук деп кыргыз эли бекер айткан эмес. Кыргыз эли ушунчалык даанышман адам эл болгон илгертен. Биринчи байлыгыңызды сактаңыз. Эгерде ден соолугуңуз болбосо, анда сиз көрөп тапкан акчаңыздын да пайдасы тийбейт. Сиздин уктабай иштеп жүрүп чогулткан, алган унааңыздын, үйүңүздүн да пайдасы тийбей калышы мүмкүн. Ошондуктан биринчи байлыгыңызды сактаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө. Видеонун алдына жакты лайк белгисин коюңуз, катталыңыз жана сөзсүз түрдө досторуңуз менен бөлүшүңүз.